Кутмандуу күн достор. Бүгүн мен ушундай бир эмоция менен азыр бул видеону тартып атам. Чын айтсам, билбейм, бул менин ичимде өзүнчө бир ушундай кыйкырык, ушундай бир капалануу дагы азыр турат. Чын айтып атсам, бүгүнкү күндө болуп аткан көйгөй биздин үй бүлөнү дагы аябагандай тынчсыздандырып атат. Анткени пайгамбарыбыздын бир хадисинде айтылган экен, ким жалпы элдин көйгөйүн өзүнүн көйгөйү катары карабаса, анда ал бизден эмес деген экен. Анын сыңары бүгүнкү күндө кыргыз элимде болуп аткан көйгөй мени дагы, жеке менин өзүмдү дагы аябагандай тынчсыздандырып атат, аябагандай кайгыга салып атат. Ушул убакытка чейин эмне үчүн биздин адамдарыбыз ден соолугуна ушунчалык кайдыгер мамиле кылды деген бир ачуу кыйкырык көөдөнүмдө ушунчалык жарып атат. Чынын айтсам, ыйлагым да келип атат. Мисалы биз интернеттерден азыр тиги күнөөлүү, өкмөт күнөөлүү, президент күнөөлүү, больница салынган эмес, тиги салынган эмес, бул салынган эмес, кимди гана күнөөлөй атабыз, а бирок өзүбүздү эмес. Эмне үчүн ал макул өкмөт больница салбаптыр, макул башкасы дагы жеп коюптур бөлүнгөн акчаны, же дагы башка болуптур. А сизчи, сиз өзүңүзгө эмне кам көрдүңүз? Сиз деле ушул вирус жөнүндө, ушундай жаман оорулар жөнүндө 4 ай алдың, 5 ай алдың укпадыңыз беле? Ошондон бери бир витамин алып ичтиңизби өзүңүзгө? Өзүңүз үчүн кам көрдүңүзбү? Сиз элди кое туруп, өзүңүздүн ден соолугуңузду чыңаш үчүн кам көрдүңүзбү? Биз ушундай эмебиз, адамдар ушундай бир жаралат экенбиз, өзүбүз үчүн кам көрбөйбүз, бирөөгө гана сын такканды аябай жакшы көрөт экенбиз, бирөөнү гана күнөөлөгөндү жакшы көрөт экенбиз да. Ибрахим алейхиссалам пайгамбарыбызды отко салганда баардыгы өзүнүн колунан келген жардамын, аны куткарып алуу үчүн өзүнүн колунан келгенин, аракетин жасап атса, бир чымчык оозуна суу апарып төгүп атат экен. Ошондо баардыгы күлүп, сенин ошол алдагы кичинекей оозуңдан төгүлгөн суу ушул чоң отту өчүрө алмак беле? Эмнеге мынтип атасың десе, чымчык айтыптыр. Ал отту өчүрө алабы, өчүрө албайбы, мен билбеймин го. Бирок мен колумдан келген аракетти жасап атам деген экен. Ошол сыяктуу эле, эгер сиз бирөөгө 1 сом жардам бере албай атсаңыз, эгер сиз бир чоң иш жасай албай аткан болсоңуз, жок дегенде өзүңүздөн колуңуздан келген жардам, өзүңүздүн ден соолугуңузду чын кылып караганга аракет кылсаңыз, бул дагы сиздин мамлекет үчүн кошкон чоң салымыңыз болот. Бул дагы сиздин элибиз үчүн кошкон чоң салымыңыз болот. Азыр сиз үчүн бир врач өзүнүн убактысын бөлбөй башка нерсе жасамак, эгер сиз өзүңүздүн ден соолугуңузга алдын ала кам көрсөңүз. Мен ушундай бир ачуу нерсе менен азыр кадимгидей ыйлагым келип атат. Аябай ыйлагым келип атат. Мен чындап элечи, Алла Таалам берген бул сыноосундагы сабыр менен эч кандай бир паникага алдыртпай, азыр деле кеч эмес, паникага алдырбай, өзүбүздүн ден соолукка кам көрүп, алдын ала витаминдерден ичип, табигый витаминдерден ичип, өзүбүзгө кам көрүп отурсак, Кудайым буйруса бул сыноону дагы жеңебиз. Мен буга ишенемин, ишеним менен баардыгыбыз да тең ушундай бир чоң ишенимдер менен бирөөлөрдү жамандап, бирөөлөргө энергиябызды короткончо, бирөөлөргө нервибизди короткончо ар бирибиз өзүбүздүн үй бүлөбүздү колго алып, өзүбүздүн жеке өзүбүздүн ден соолугубузду колго алып, өзүбүз үчүн бүгүнкү күндөн баштап кам көрүп баштасак, биз чоң жетишкендиктерге дагы деле жетишмекпиз. Андыктан мен чынында аябагындай эмоция калтырып, азыр көп эмелерди айтып койдум болушум керек. Эгерде менин сөзүм кимдир бирөөгө, эч кимди мындай эме кылайын, сын тагайын деген деле оюм жок. Эгер кимдир бирөө үчүн катуураак тийип калган болсо, кечирим сураймын. Болгону эле ушундай бир менде всегда ичимде ушундай нерсе боло берет. Эмне үчүн биз сатып алган машинабызды аябагандай жууп тарап карайбыз, бензин куябыз ага. Аны деген ай сайын барып техосмотрдон жанагындай каратып, столорго барып токтотуп алып каратабыз. Үйүбүздү кечке тазалайбыз. А бирок Алла Таалам бизге белек кылган эң чоң белек бул ден соолук. Ошол үчүн кам көрбөйбүз эч качан. Анткени бизге бекер келген, биз бекердин кадырын билбейбиз. Forever Living Products компаниясы 42 жылдан бери дүйнөдө өзүнүн бренд продукцияларын тартуулап келатат. Булар эч кандай дары эмес. Муну эч жериңиз оорубаса дагы ичиш керек. Анткени бүгүнкү күндө жеп ичкен тамак ашыбызда бизге витамин, минералдар жетишпейт. Мисалы, мына Kids деген витамин бүгүнкү күндө болуп көрбөгөндөй керек витамин.
Бул жөн эле витамин эмес, мультивитамин, минералдар менен витаминдердин комплекси чоңдор үчүн да, балдар үчүн да, айрыкча балдарга аябагандай керек. Ичинде 120 таблетка бар. Эми ушуну айтсаң бирөөлөр кымбат элестетиши мүмкүн. Мунун баасы 800 сом турат. Бул кымбат эмес, ичинде 120 таблетка бар. Ар бир таблеткасында 20 түрдүү овощ фруктунун талканы пресстелип жасалган. Сиз күнүнө 1 штуктан банан эле сатып алсаңыз, 20 сомдон күнүнө 1 штуктан банан сатып алсаңыз, 1 айда сизде 600 сом коротосуз. 1 штук бананга эле. А мунун ар бир таблеткасында 20 түрдүү овощ фруктунун талканы пресстелип жасалган. 1 таблетка жесе балаңыз күнүмдүк өзүнүн организмине керектүү дозадагы 20 түрдүү овощ фрукту жеди деген сөз. Баасы болгону 800 сом турат. 120 таблетка 1 айда балаңыз күнүнө 4 штуктан ичсе дагы 1 айга жетет сизге. Арзан бул чындап келсе. Биз мороженого деле күнүнө 25 сом, 20 сомдон коротуп коюп жатпайлыбы? Анын ордуна мынанын күнүнө сиз 4 таблеткадан берсеңиз, примерно 25 сом, 27 сомдон тегерегин түзөт, ашып кетсе. 4 таблеткадан берсеңиз. А сиз канча пайдалуу нерсе бересиз? Мунун Бнын 12ге чейин сериясы бар. D1, D2, D3 бар мунун курамында. Кальций, железа, цинк, бүт ушундай сыяктуу минералдардын дагы топтому бар. Балаңыздын ден соолугуна кандай гана кам көргөн болот элеңиз? И өзүңүз үчүн дагы. Бүгүнкү күндөн баштап аябай сунуштайт элем. Бул табигый тамак. Анан эле сурай беришет, канча курс ичем? Ушуну ичкенден кийин болдубу же дагы алышым керекпи? Сиз машинаңызга бензин куюп алып, бүгүн 10 литр куйдум, ушуну менен болду, же дагы куямбы сага дебейсиздер го. А эмнеге өзүбүздүн ден соолукка ушундай милдет кылабыз? Табигий булардын бардыгы. Табигий. Жөн эле тамак катары колдоно бериңиздер. Чтобы оорубаш үчүн. Ооруп калган киши тем более ичиш керек. Тем более ичиш керек иммунитетти чыңгаш үчүн. Мына абсорбент С бүгүнкү күндөгү өтө важный продукциялардын бири бул. Нобель премиясын алган. С витамин, организмде эң көп коротулган витамин С. Какырсак, түкүрсөк, чүчкүрсөк бизде без конца С витамин чыгып турат. Организмдеги С витаминди толукташ үчүн күнүнө 4-5 килограммдан цитрус өсүмдүктөрүн жеш керек экенбиз. Биз андай жебейбиз го. Ичинде 100 таблетка бар. Бул бүт организмге жакшы, иммунитетти аябагандай жакшы көтөрүүчү болуп саналат. Организмге сиңимдүүлүгү 100%. Негизги курамы папайя мында. Бал бар. Апельсиндин экстракты бар. И сулуунун кебегине отургузулуп жасалган. Укмуш сонун, ашказанга жакшы, иммунитетти көтөрөт. Азыркы учурда вообще мынанан үйүңүздөрдө тум эле алып коюп, муну аябагандай эле өкүртү ичкенге туура келет азыркы учурда. Иммунитетти күчөтүп. Мына меники да ачык, бүт балдарым ичип атат, бул витаминдердин баары ачык. Мен эч качан канча штук алышым керек дебейм, потому что ден соолук мага керек. Анын канчалык керек экенин мен билем. Ошон үчүн мен канча кааласам ичем. Чеснок тимян. Чеснок менен тимян кошулуп жасалган. Буга чейинки видеолорумда бул продукциялар боюнча аябай кенен жазылган, айтылган. Ошол жактан дагы кеңирээк маалымат алыңыздар. Вирустарды укмуш сонун өлтүрүүчү болуп саналат сиздерге. Жөтөл, бронхит, астма. Давлениясы барлар кандагы тромбторду жоготот, канды суюлтуп, кан айланууну жакшыртат. Ошон үчүн бул аябагандай керек. Иммунитетти аябай көтөрөт. Паразит, курттарды өлтүрөт бул. Бүгүнкү күндө күнүнө 2 капсуладан берип атам. Беркиндей чеснок жесеңиздер деле болот, а бирок ал может быть ашказаныңыздарга оор келиши мүмкүн. Ичинде 100 капсула бар. Ар бири үчүн керек. Күндө эсли булардын бардыгына чөнтөгүңүздөр жетпесе, жок дегенде мынанан алып күнүнө 2 капсуладан ичип туруңуздарчы. Өзүбүздүн ден соолукка өзүбүз кам көрбөсөк, анан отуруп алып эле тиги күнөөлүү, бул күнөөлүү деп өзүбүз даже өзүбүздүн ден соолукка эч нерсе кылбай, бирөөлөргө сын таккандай эмне? Палеозелени. Бул мен азыр көргөзгөн самый, мындайынча айтканда, эң бир ден соолукка дагы чөнтөккө дагы экономичный нерселерди көргөзүп атам. Өтө өнөмдүү нерселерди көргөзүп атам. Палеозелени 80 таблетка. Мында да витамин, минералдардын комплекси бар. Гемоглобинди аябай көтөрөт. Мужской жактарга жакшы. Биздин продукциялардын жакшы жери булардын бардыгы табигый болгон үчүн бүт ден соолукка жакшы. Бул боюнча да аябай кеңири тартылган менин видеом бар, ошол жактан карасаңыздар болот. Гел алоэ
бүгүнкү күндө. Эч булардын бирөөсүнүн акчаңыздар жетпесе жок дегенде кел алоеден күнүнө 30 граммдан иче бериңиздерчи. Тойго акча таап атабыз го. Кафеге акча таап атабыз го. Эмнеге ден соолукка акча чыгаргыбыз келбейт? Өнүккөн жабдыктар толтура, өнүккөн врач, медиктер толтура. Эмнеге бүгүн оорулуу көп? Мурун апаларыбыздын убагында, аталарыбыздын убагында больница аз эле болчу, аптека аз эле болчу. Өнүккөн жабдыктар деле жок болчу, бирок оорулуу аз эле болчу. Эмне үчүн? Алардын иммунитети күчтүү болгон, табигый тамактарды жеген. Азыркы учурда андай табигый тамактар жок. Биздин иммунитет слабый. Ошон үчүн биз көп ооруп атабыз. Канчалык врачтар көп болбосун, канчалык өнүккөн жабдыктар, канчалык аптекалар көп болбосун, биз баары бир оорунун саны ошончолук. Эмне үчүн? Себеби биздин иммунитет слабый. Булардын бардыгы иммунитеттин тамагы. Сиздер ичкенде тамак аштан жетпей аткан нерселер менен мына ал нерселер толуктап турат. А иммунитет күчтүү болсо даже ракты жеңет деген сөз бар. Иммублент бул шитаки, маитаки деген сыяктуу козу карындардан жасалган. Иммунитет аябагандай жакшы көтөрүүчү болуп саналат. Укмуш сонун продукция 60 таблетка бар. Бир жылда 2 жолу алып ичип койгондон кызганабыз. Бир жылда хотя бы 2 жолу алып ичип койгондон. Бул дары эмес, дагы бир жолу кайталайм. Айланайын элим. Прополис, арынын прополисинен эң сонун иммунитетти көтөрүүчү, антивирусный. Бул еще дагы. Прополис жөнүндө укмуш сонун сүйлөгөн видеом дагы бар. Ар бири боюнча караңыздар. Если ал жактан издегиңиздер келбесе, жеке менин WhatsApp номериме жазыңыздар. Мен дагы бир ирет маалымат берем булар боюнча. Бүгүнкү күндөгү эң бир ден соолук үчүн ушундай бир керектүү болгон. Если даже эч кимисине акчаңыздар жетпесе жок дегенде мына чеснок тимя менен алоэ гель алып иче бериңиздер. Же болбосо алоэ гель менен китс алып ичиңиздер жок дегенде. Азыркы болуп аткан оор көйгөй учурда өзүбүздүн ден соолукка кам көрүп, өзүбүздүн оорчулукту бирөөгө тийгизбеген бул эң чоң жардам болуп калды. Жок дегенде ушул жардамды жасайлы. Балдарыбыз үчүн, өзүбүздүн келечегибиз үчүн, элибиз үчүн, кошуна колоң үчүн өзүбүздүн ден соолукту чыңайлы. Биз тынч болсок кошуна тынч экен. Азыр мына караңыздарчы, болуп аткан көйгөй ар бир үйдү тынчсыздандырып атат, ар бир үйдү тынчсыздандырып атат. Андыктан бардыгыңыздарга амандык каалаймын, ден соолук каалаймын. Бул продукциялар боюнча түнкү саат 1 болобу, 3 болобу чалыңыздар. Мен дайыма маалымат берүүгө даярмын. Кайдан кантип алам дегенге дагы маалымат берүүгө даярмын. 0772 40 86 84. Бүгүнкү күндүн эң маанилүү продукциялары иммунитеттин тамагы. Булар дары эмес. Саламатта болуңуздар, каналга катталыңыздар, бөлүшүңүздөр. Мүмкүн сиздер бөлүшкөн бөлүшүү кимдир бирөө үчүн эң чоң пайда болуп калат. Саламатта болуңуздар.